Бир күндө 3 кайгылуу окуя болду. Бишкекте жол кырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу кайгылуу кызматынын башчысы билдирди. Анын айтымында 18 жаштагы айдоочу каршы тилкеге чыгып такси менен кагышкан. Анын кесепетинен таксинин 23 жаштагы жүргүнчүсү каза болгон. Ошондой эле 55 жаштагы мас абалдагы жоо адам жолго чыга калып, аны автоунаа сүзүп кеткен. Мындан тышкары айдоочулук күбөлүгү жок 20 жаштагы жигит инилери менен кетип бара жатып, мамыга урунган жана 17 жаштагы иниси каза болгон. Таңга маал 3 окуучу бараткан Kia талкаланды. Бишкекте жашы жете элек бала жол кырсыкка кабылды. Милиция билдиргендей 8 май күнү таңкы саат 5:30 чамасында 7 класстын окуучусу 14 жаштагы бала Kia K5 унаасын башкарып баратып, Масалиев менен Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишинде солго бурулуп жаткан Портер менен сүзүшкөн. Анын кесепетинен Kia'дагы 2 жүргүнчү жабыркады. Тактап айтканда 14 жаштагы кыз жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Ал башынан жаракат алган жана мурду сынган. Ошондой эле 15 жаштагы эркек бала да ооруканага жеткирилди. Ал дагы башынан жаракат алды. Өспүрүм байкесинин унаасын айдап жүргөнү аныкталды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.